düştü Ermanas, sol koluna sar altın, buğday düştü Ermanas. Өзбек кызы Жанона Абдрахманова улуу Манас эпосун мыкты айтат. Чыныгы манасчылардан эч кем калбайт. Ар бир сөздүн айтылышын, маңызын жеткире берип, кулаккадагы мукамды угулат. Жанона Манас эпосун мындан бир нече жыл мурун окуп чыгып, анын акын болгусу келерин так түшүнгөн. Өзү туулуп өскөн жеринин кооздугуна суктанып бүтө албайт. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын барысы окуп, ал жердеги каармандардын мүнөздөрүн мага абдан жагат. Ошондуктан мен кыргыз тилин абдан сүйөм. Манас эпосун аларга жакшы жеткирүүгө аракеттенем. Ошондуктан өзүм дагы кыргыз тилинде ырдаганды, манас айтканды жактырам. Каарманыбыз билими боюнча орус тил мугалими, бирок 25 жылдан ашык кыргыз тилинен сабак берип келет. 5 жыл мурун пенсияга чыкканы менен мектептен кеткен жок. Азыр ал майда класстардын окуучуларына кыргыз тилин үйрөтөт. Жанона үчүн кыргыз тили сүйлөшүүнүн куралы гана эмес, Кыргызстан элинин достугун арттыруучу көпүрө деп эсептейт. Мектептен кийинки убактысын чыгармачылыгына арнайт. Акындын үнү шамал менен алыска тарап, бакчасында бат эле кошуна колоттолуп калат. Мында тургундар манас айтышка көнүп калган. Кыргыз тилинен башка тилге оңой эле өтүп кеткен Жанонага дагы таң калышпайт. Баткен облусунун Үч Коргон айылынын тургундары 4 тилди суудай билишет. Кыргыз, тажик, өзбек жана орус тилдери эне тилиндей болуп калган. Адамда кызыгы болса, барысына жетишет. Мен ушундай кызыгып, окуучуларды дагы манас айтууга үйрөтөм. Менин окуучуларым көптөгөн шакирттерим бар. Алар кыргыз тилинде өтө жакшы. Жанона серебряная струна, же болбосо күмүш кыл аттуу ансамбльдин солисттеринин бири. Аталган топту түзүү демилгеси жергиликтүү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттигине таандык. Каржылоо жагындагы мойнуна алышкан. Музыкалык топ мындан бир нече ай мурун түптөлүп, концерттери менен эл арасына чыга баштады. Ансамбльдин негизги максаты өлкөнүн түштүгүндө калктын арасында тынчтык менен достукту чыңдоо болуп саналат. Бул маанилүү милдетти аткарууга коллективдин ичиндеги биримдүүлүк жардам берет. Чыгармачылык жамаат көп улуттун өкүлдөрүнөн куралган. Кыргыз, тажик, өзбек, татар жана орус улутундагы мүчөлөрү өз ара бат эле тил табышып, бир чоң үй бүлөдөй бат-баттан бир дасторкондо жолугушуп турушат. Билбейм башкаларды кандай, мен мурдатан эле ушулар менен мамиле кылып жүргөндөй эле аралашып кеттим. Мен мына Жанон эжени жакшы тааныйм. Бунун башты мен фанаткасымын да бул эжеге. Бул эжени мен көп жылдардан бери тааныйм, как мыкты мугалим катары, жакшы адам катары, инсан катары. Ансамбльдагы эң жаш музыканттар Бобур менен Мураттын курагы араң эле 20дан ашты. Экөө тең атайын куралган квота аркылуу Тажикстандын мамлекеттик искусство институтун аяктап келишти. Ал жакта калып иштөөгө бир нече жакшы сунуштар болгону менен мекенин кыялышкан жок. Кыргызстанга келип, бул жерде мен таланттуу барларды жыгып, студия ачып, аларды да ошондой өзүмгө окшотуп, Бишкекке консерваторияга жиберип, аларда ошондой музыкантта кызыкышса, барып бүтүп келип, өзүмүзгө да дагы жардам берип, башка спецти алып, флейта, скрипкаларды черте алатыган болсо, келип мында ансамблдарыбызды күчтүү кылышка каалаймын мен. Эмки күнү Жанона бизди өзүнүн үй бүлөсү менен тааныштырды. 3 баласы бар. Уулу дарыгер болуп иштесе, 2 кызы ата-энесинин жолун жолдоп, мугалимдик кесипти тандашкан. Кичүүсү 7 жылдан бери жергиликтүү мектепте кыргыз тилинен сабак берип келет. Мугалим үй бүлөсүндө туулганмын. Ата-энем мугалим. Мен ошол үчүн мугалимдик кесипти тандаганмын. Мага кыргыз тили мекен тили учун болгондуктан мен мекен тилди сүйүп, ошол үчүн кыргыз тили мугалими болушту.
каалап ошол окууга кирдим. Менин максатым ошол айылыбыздагы балдарды, Кыргызстандагы балдарга, жаш муундарга өз билимимди беришти каалаймын. Үч коргон бүт жагынан алганда өзгөчө айыл. Бул жерге келген адам эмнеге экенин бат эле түшүнөт. Аталган айыл Баткен облусунда жайгашып, түндүк чыгыш жагынан Өзбекстан менен чектешет. А бирок калкынын 65% тажик улутунун өкүлдөрү. Бул жактын негизги байлыгы жергиликтүү тургундар. Кыргыз-тажик эли ынтымактуу жашап, этникалык интеграциянын ачык мисалы болуп берет. Талаш тартыш болгон учурлар чанда кездешет. Тажик менен кыргыз тилинин оңгусу бири-биринен чоң айырмаланганына карабастан, эки улут бири-биринин тилин суудай буга себеп болушу мүмкүн. Hamma ko'rishlar yaxshi. O'zbek qo'nishlarimiz bor, tojik qo'nishlarimiz bor, qirg'iz qo'nishlarimiz bor. Hammasi bilan birgalikda yaxshi yashaymiz, intimoqdamiz. Kırgızstan'da suyuyoruz. Kırgızstan'da yaşaganıma ökünböйм. Kırgız tili жүрөгүм, Manas ata туу tutkан. Kırgız tili mekenim, menin өлкөм Kırgızstan. Biz бардыгыбыз Кыргызстанда жашаганыбызга сыймыктанабыз. Жанона тынчтык менен достуктун чыныгы жарчысы. Айтымында эки элдин алакасын бекемдөө үчүн болгон мүмкүнчүлүктү колдонуш керек. Мындай меймандостук чөйрөдө өскөн балдары, неберелери дагы чоң энесинин жолун жолдой турганы ачык айкын. Çıkkanda Ermanas